Манас кыргыз рухунун туу чокусу деп улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун айткан кеби дайым биздин эсибизде, жүрөгүбүздө сакталып келери айдан ачык. Бул пикир кыргыз элинин башка рухий байлыктарына салыштырмалуу айтылып, эпостун туу чокуда баарынан бийик турганын тастыктайт. Ошону менен бирге Манас миңдеген жылдарга саймаланып калган кыргыз жаны. Аны адабий мурас деп атоо бастык кылат. Ал эпос деп атоого да сыйбайт. Тек адабий мурас, эпос делип атагышы анын көркөмдүк турпатына, түрүнө байланышкан. А эгер аны ички маани жайын, мазмун маңызын аңтара келсең, четинен эле түйүнчөк болуп түйүлгөн улуу сырды чубап кирсең, анда бул Манас улуу нарк, улуу педагогика, улуу эрдик, улуу сулуулук, ыйман, ызат, сүйүү, сөз, улуу тарых, улуу намыс, улуу жол, мектеп, улуу ыр, улуу толгоо жана улуу санаа. Ал ушунун баарын өз ичине камтып турат. Ооба, Манас кыргыз элин жок болуп кетүүдөн сактаган. Бар болуп жашоого үйрөткөн. Кыйынчылыктарды жеңип чыгууда такшалткан улуу сабак. Мындай баа аша чапкандык, көтөрө чалгандык эмес. Манас бул байыркыны, кечээгини, бүгүнкүнү жана эртеңкини бириктире кармаган бүтүндүк. Ал мелтиреген мезгилдин жыл сүргүч касиетин күчсүздөндүрүп, убакыт мейкиндик материя асман сыяктуу чалкып, башы кара, буту айры кишиден теңир деңгээлине чейин көтөрүлгөн, улам жашарып, түркүм түс менен кулпуруп, тыңдаган журттун таламына эш, максатына маш, керектөөсүнө бап, аракетине төп келген. Ошентип өз урпагын ээрчип, жакасына жармашып, этегине эрмешип кызмат кылган. Ошол кызматынын акыбети кайтып, кыргыз деген элди сактап, кылымдын кыйрына, урпактын учуна жеткирген улуу туунду. Мындай өйдө басса өбөк, ылдый түшсө жөлөк кылып алуучу рухий куралды, чыныгы күч кубатты ойлоп табуунун, аны бардык учурда колдонуп, урунуп жүрүүнүн өзү кандай жаратмандык. Дагы баса белгилөөчү нерсе, Манас кагазга, ташка, башка буюм тайымдарга жазылган чыгармачыл туундулардын баарынан айырмаланат. Анткени ал тике эле мээге жазылган. Акыл эстен акыл эске көчүрүлүп турган. Бул дүйнөнүн атактуу жети кереметинен кем калбаган кубулуш